Жалал Абад шаарында коомдук жайлардагы тазалыктын учурдагы абалы шаар тургундарын канааттандырбайт. Калаанын борбордук аянттарындагы урналардан таштандылардын ашып жатканы. Эми тазаланып атабы билбейм. Көп жерде мусор көп да, бирок биздечи таштандылар көп. Мисалы үчүн аллеяга барып отурайын десең, таштандылар көп, мусор көп да. Таза болуш керек да. Балдар келип ойнойт, мисалы. Балдар келип отурат, окуудан чыкканда отурушат. Өтө мындай таза деп айта албайм да. Тазаласа болот. Жалал Абад шаары жашыл шаар деп аталып, жаштардын шаары. Тазалаш керек. Азыр как раз жалбырак түшүп аткан момент күнүмдүк тазалоого муктаж да. Таза болгон жакшы да, таза болгон ден соолукка жакшы болот. Даже настроение силерге окшогон жаштар дагы жакшы жүрөт. Тазалык болгон жерде бардыгы жакшы болот да. Таза болуш керек. Жакшыртса болот. Эми каражатына карайт, тазалыктын бюджетине карайт да. Бирок Кудайга шүгүр эле го. Бүт мусорлары өтө көбөйүп кетти. Анан урналар аз бизде. Урналар толуп ашып кетет да. Тез тазалык жок. Эми тазалыкты жаштардын колунда да, кызым. Şu yaşlar musurlarda taşlasa, salfetkamilerdi taşladı jakşырып болот кызым. Bundan da jakşырса болот. Единственное эле могу көчөлөрдү деле мына шыпырбай өзүңүздөр көрүп атпайсыздарбы? Бул шаардын центри. Ошол эле микрорайондорго чыга турган болсок, ал жактагы домдордун алдын ошого караган дворниктерибиз жок бизде. Аны баарыбыз мойнубузга алышыбыз керек. Ошол эле мамлекет ишканалардын алды деле бардак болуп турат. Муну деле мойнубузга алышыбыз керек. Жакшырса болот. Болгону аракет кылыш керек бир аз. Шаардагы мындай абал боюнча жергиликтүү бийлик түшүндүрмө берди. Тазалык ишканасына жаңы жетекчи келип, шаардын тазалыгын көзөмөлдөөгө эми киришип жатыптыр. Парк боюнча неме чыгып кетти, мусор алынбай калган боюнча. Туура ал боюнча биз тез реакция жасап, ошол түнү ал таштандыны алып койдук. Bunun себептери жаңы жетекчи келгенине бир аз келгенине бир айдын эле тегерек болуп калды. Азыр буйруса ишке көнүшүп барайтат. Тазалык боюнча билесиз, тазалык бул шаардын мындай көзгүсү десе болот да. Бул боюнча мэрибиз Энисбек Абдиалиевичтин өтө өзүнүн көзөмөлүндө. Тазалык муниципалдык ишканасында шаардын тазалыгына жооптуу 80 кызматкер иштеп, мекеменин балансында 30дан ашык атайын техникалары бар. Бирок жергиликтүү бийликтен билдиришкендей, шаардын калкы көп болгондуктан кызматкерлер тазалап жетишпейт. Шаарыбыз күндөн күнгө чоңоюп атат. Бир көчөнү тазалап кеткенде, мисалы ошол көчөнү биз кече курортту тазалап түштүк. Бүгүн курортко чыксам, ошол уже таштанды баклажкалар бар да. Биз кайра күнүгө ал жерге чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп калат. Элдерден суранып кетебиз, шаарыбыздын тургундарынан жана конокторунан ушу шаарыбызды таза сактайлы. Кече Жалал Абад шаарындагы борбордук паркта таштандынын алынбагандыгы тууралуу видео тасма социалдык тармактын колдонуучусу тарабынан регион телеканалынын элдик видео долбооруна келип түшкөн болчу. Бул билдирүүгө Жалал Абад шаардык мэриясы реакция жасап, таштанды толугу менен тазаланганы белгилүү болду. Жалал Абад шаардык тазалык муниципалдык ишканасына жергиликтүү бюджеттен жыл сайын 55 миллион сомдун тегерегинде каражат бөлүнүп берилет. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.